Салам достор, бүгүнкү өтө турган грамматика же масео. Бул грамматиканын кыргызча мааниси мындай кылбаңыз этишке уланат. Мисал карайбыз. Биринчиси. Йори мани наника онурун паке нагажи масео. Температура көп чыккандыктан бүгүн сыртка чыкпаңыз. Грамматика түшүнүктүү, мындай кылбаңыз. Не алгесимнеда. Макул, түшүндүм. Эми экинчисин карайбыз. Соага андвего кесок туэ요. Ашказан сиңбей, тынбай кусуп жатам. И 약을 드세요. 그리고 오늘은 밥을 먹지 마세요. Бул дарыны ичиңиз. Жана бүгүн күрүч же тамакты жебеңиз дейт. Эми үчүнчүсүн карайбыз. Лилиши 이용화 재밌어요? Лила айым, бул кино кызыктуубу? 그거 보지 마세요. 정말 재미없어요. Аны көрбөңүз. Абдан кызыксыз дейт. Түшүнүктүү грамматика. Эми бүгүнкү диалогду карайбыз. Биринчи аудиториядан угуп көрөбүз. 어디가 불편하세요? 오늘 아침부터 배가 아프고 설사를 해요. 아침에 뭘 드셨어요? 빵하고 우유를 먹었는데 우유 맛이 좀 이상했어요. 그럼 이 약을 드세요. 그리고 오늘은 유제품은 먹지 마세요. 네, 알겠습니다. Эми бир-бирден карайбыз. Моника айым менен Якса дары сатуучу. Одига 불편하세요? Кайериңиз ыңгайсыз болуп жатат же ооруп жатат. 오늘 아침부터 배가 아프고 설사를 해요. Бүгүн эрте менен баштап ичим ооруп, понос болуп жатам дейт. 아침에 뭘 드셨어요? эрте менен эмне жедиңиз? 빵하고 우유를 먹었는데 우유 맛이 좀 이상했어요. Нан менен сүт жедим эле. Сүттүн даамы бир аз башкача экен дейт, же башкача айтканда калаты экен дейт. 그럼 이 약을 드세요. 그리고 오늘은 유제품은 먹지 마세요. Анда бул дарыны ичиңиз. Жана бүгүн сүт азыктарын жебей туруңуз дейт. Не 알겠습니다. Макул, түшүндүм. Эми бүгүнкү словарды карайбыз. Биринчиси 감기에 걸리다. Грипп болуу. 요리나다. Температура чыгуу. 기침을 하다. Чүчкүрүү. 콧물이 나다. Мурундан суу агуу. Кийинкиси педари нада. Ичтен бурап оорусуу. Сольсарыл хада. Понос болуу, ич өтүү. Кийинкиси соага андведа. Ашказан сиңбөө. Кийинкиси тоада. Кусуу. Сонул педа. Колду кесип алуу. Сонул деда. Колду күйгүзүп алуу. Пальмогул пида. Бутту оорутуп алуу же ооруксунуп калуу. Кийинкиси тарига прожида. Бут сынып калуу. Ушун менен достор, бүгүнкү жимасио грамматикасы соңуна келип жетти. Дагы көрүшкөнчө, аньон кешипшио, камсамнида.